Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасында уран, тори кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзамдын максаты калктын ден соолугун, жерлерди, суу объекттерин, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоого, жарандардын жашоо, эмгектенүү жана эс алуу үчүн жагымдуу айлана чөйрөгө болгон укуктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасында радиациялык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган. Эске салсак, уран казуу, иштетүүгө каршы жарандар митингге чыгышып, бийликке бир катар талаптарды коюшкан. Ал эми аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2019 жылдын 31 октябрында кабыл алынган. Тергөө органдары мурунку депутат Равшан Жээнбековго Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагууда. Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту 14 декабрда анын тергөө амалдары аяктаганга чейин 2 айга, тагыраагы 2020 жылдын 9 февралына чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Ал эми саясатчынын тарапташтары Равшан Жээнбековдун Кой Таш окуясы учурундагы иш-аракеттеринде эч кандай кылмыштын белгилери жоктугун, фото, видео материалдар, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу далилденип келгендигин айтып чыгышты. Алардын айтымында 7 август күнү Кой Таш айылында укук коргоо органдарынын атайы тобу Атамбаевдин тарапташтары менен кагылышып, чыр тутангандан кийин барган жана окуя учурунда кесипкөй саясатчы катары тараптарды тынчтыкка чакырып, абалды жөнгө салууга аракеттерди жасап жүргөндүгү тууралуу видеолорду таратышты. Поэтому, уважаемый президент, обращаюсь к вам. Еще не поздно остановиться, успокоиться и вести переговоры. Только так. Бирбол фракциясынын депутаты Жаныбек Бакчиев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын сурагынан чыкты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу билдирди. Сурак 2 саатка созулду. Сурак Жаныбек Бакчиевдин 8 жыл мурунку ишине байланыштуу, деди жактоочу. Калган маалыматтарды жактоочу айткан жок. Белгилей кетсек, Жаныбек Бакчиев каттоо кызматынын жетекчилигинен 2011 жылдын декабрында кеткен. Андан бери 8 жыл өттү. Эске салсак, ал кызматтан кетүү себебин аны дайындоого сунушталган партия жаңы көпчүлүк коалицияга кирбей калгандыгына байланыштырган. Мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин актоочу өкүмү күчүндө калды. Маалымат калайык, 1-инстанциянын чечими бүгүн Бишкек шаардык соту колдоду. Эскерте кетсек, 2010 жылы ИИМди жетектеген Молдомуса Конгантиев 5 июль күнү акталган. Прокуратура аны айыптуу деп таап, 6 жылга эркинен ажыратып, 100 000 сом айып пул салууну талап кылган. ИИМди мурунку башчысына карата 2010 жылдын апрель окуяларында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып тагылган. 7 апрелде ал Кыргызстандан чыгып кеткен. Бирок көп өтпөй Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан кармалып Бишкекке экстрадицияланган. 1-Май райондук соту Молдомуса Конгантиевге карата актоочу өкүм чыгарган болчу. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин абалы оор болуп ооруканада жатат. Дарыгерлердин айтымында Шамшиев ноябрь айынын аягында ооруканага жаткырылган. Ошол убактан бери реанимацияда. Шамшиев оор абалда алынып келинген. Бир жума мурда абалы жакшырган, бирок жакында абалы кайрадан оорлошо түштү. Азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Колдон келген жардамды көрсөтүп жатабыз. Так диагнозун айта албайбыз деп билдиришкен дарыгерлер. Болот Шамшиев Кыргыздын чыган кинорежиссеру. 1941 жылы 12 январда Фрунзеде туулган. Караш окуясы, Ак кеме, Бөрү зындан, Ысык көлдүн кызгалдактары жана башка тасмаларды тарткан.